Туғандар, жақшы таксопарк іздегендерге таксопарк KG08 парктың комиссиясы 2%. Ай сайын розыгрыш қылып тұрады туғандар. Дайымғы видеоларда мен айтып тұрам, отдельно видео қылып шығарамын. Май айына 1-ші орынға 20 мың, 2-ге 10, 3-ге 5 қойылған. Құдай бірса мына июнға машина қойсоқ бұ деп ойланып атады. Парк açылғанына 3 ай болды. 3 айда ошо розыгрышқа 120 мыңдан ашыраак акча киргизди. Койду да ай сайын 20-30 мың кылып. Анан ар 3 ай сайын бирден машина койсок болот атат. Бир жакшы Матис, жакшы 120-130 мыңга чейинчи. Пока бүгүн 27 май болуп калды. Пока паркка кошулсаңыздар болот, группага кошуласыздар. 1-июнь күнү чайханада аш болот тугандар. Май айына уткандар белектерин алышат. Анан июнь айына ошол жерден водительдер менен сүйлөшөт тугандар. Машина коебуз же 3 айда, ар 3 ай сайын бирден машина коебуз, болбосо ар ай сайын ошо 30-35 миңден приз коебуз. Паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Кошулуп 1-июнь күнү чайханага ашка келиңиздер, группага кошулсаңыздар ошол жерден айтабыз. Анан ошол жерден сүйлөшөбүз. Мен дагы ошол жерде болом, Кудай буйруса. Чогуу иштешебиз тугандар. Жакшы вариант. Ар 3 ай сайын бирден машина, болбосо ар ай сайын главный призге 20 миңден коюлуп атат. Документ жагынан, бардык жагынан жардам берет тугандар. Таксопарк KG08 чогуу иштешкени чакырабыз. Ушул номерлерден дагы чалып жазып толук маалымат алсаңыздар болот. Биринчи заказ 8 минутта дейт. 237ге. Линиядан чыгып койдук. Пробка 7 балл болуп атат. Бүгүн канчасы болуп калды число? 26 май 5:30 болду. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана Болот ТВ каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, туугандар, достор, амансыздарбы? Бисмилла деп ишти баштадык, Кудай буйруса. Биринчи заказ саат 5 болду. Бүгүн короткийси менен болот, Кудай буйруса. Аз бир 6-7 саат иштейбиз. Колдон келсе бардык заказды тарткан аракет кылам. Пробка катуу болуп атат. Атырабный жактамын. Коэффициент жанып атат. Линиядан чыгып койдум. Себеп мурунку видеодо бирөө комментарий жазыптыр. Линиядан чыгып койгула, ошондогу айтып койсоң мындай такси кылгандарга депчи. Жазганы скриншот кылып нере коюп коем. Окусаңыздар, линиядан чыгып койсо, мисалы коэффициент жок болсо, кичине туруп турса коэффициент жанат. Мен дайым эле айтам, дайым видеолордочу. Кичине туруп тур, коэффициент жанат. Аны жазганын окусаңар да түшүнөсүңөр. Ошону айтып коеюн деп өзүм да линиядан чыгып койдум. Күн ысып атат. 26 градус дейт. Кеттик анда. Кийинки заказды алабыз, линияга коебуз. Ишти баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Негизи мени Атырабый жакшы көрөт. Эч чыгаргысы келбейт да. Кыска заказдар берип коюп, айлантып жүрө берет мени. Кийинки заказ таштадым. Кодум эле жанагындай убакытта. 323 пробка катуу болуп атат. Анан GPS анча иштебей атат деп көбү кыйналып атат го. Яндекстин өзүнөн да кече менен чыгып калды эле, мурдагын чыкты окшойт. Wi-Fi менен иштеп атам, көрүсөңөр. Эгер жаныңарда дагы бир телефон болгон болсо, ошонун точкада суспасын жандырып, Wi-Fi менен иштеп көргүлө. Билбейм. Прям центрде анча иштебеши мүмкүн. Тек Кремль жактачы. А так, берактарында жакшы эле иштейт экен. Wi-Fi менен анчалык тупит этпейт атат.
иштеп көрсөңөр, Wi-Fi жандырып, жаныңарда бирөөнүн телефонун алып, же өзүңөрдүн экинчи телефонуңар болсо, адам точкада успасын жандырып, иштетип көргүлө. Мүмкүн жакшы иштеп калат. Линия койдум, чиркине, мына кызарганын карагылачы. Берчи бир долгий берчи, центрге эмес бирок. Центрге пробка 8 балл дейт. Саат 5:30 болду да, 3 саат да. 3 саат, 4 саат пробка нормально болот. Эми экинчи адрес көрүнбөйт да. Ала бересиң да. Ошол Wi-Fi менен иштеп көрүлө туугандар. Жакшы иштейт экен. Мурункусуна баа өткөн кат отконго караганда GPS жакшы tutат. Анан бул качан иштейт, эч ким билбейт, белгисиз. Иштейт деп аткан өткөндө 12-синде. Пока белгисиз. Коркуп атышат да. Жандыра алышпайт да. Ошондой пока белгисиз. Ушуга деле көнүп калдык го. Бардыгы эле көнүп калды. Иштебесе да эптеп жүрөбүз. Жакшы коэффициент жанып атса, адамдар заказ бербейт абы, эми кымбат деп. Ошол туугандар. Ошону айтып коеюн деп. Анан өчүрүп коюп атпаймынбы? Неме дейт го? Заказды сепчика кылып алсаң арзаныраак болот дейт. Кандай дейсиздер? Арзан болобу? Же айырмасы жокпу? Кандай кылыш керек? Заказ таштап турган линияга чыгыш керекпи? Же өчүрбөй иштей бериш керекпи? Мен көбүнчө линиядан чыгып коем. Клиент таштагандан линия басам. Себеп клиент менен кетип алсаң, клиент таштаган чекте 5 минут бар. Заказ берип коет. Наркы клиент күтүп отура берет, айгарага такадай болчу. Же ал отмена кылып койбойт. Анан андай кеч келдим деп жини келет да. Так +4 болуп калды. +4. Но немеге регистрацияга салон тартып атпайбы? Кече эмес, мурдагы күнү болуш керек. Салон тартып атабы дейт. Тартып атат десем, тартпай өчүрүп кой дейт. Неге десем, жөн эле бул мен өзүм немем дейт, андай калуум. Мен тартпашым керек дейт. Мен эч жака чыгарбайм. Бул страховка десем, жок дейт. 2,51 менен берет. Бу да жакын жерге барат. Анан кийин мынаны мынтип басып койсоң өчүп калат да. Ушинтип өчүрүп койдум. Анан неге тартасың дейт. Бул страховкада сен нарушение кылдасыңбы дедим. Десем жок дейт. Запрещающий что бир нерсе барбы десем жок дейт. Анан эмне десем ушундай дейт. Эми ошондой адамдар дагы бар экен. Биринчи жолу попадай дейт да. Майыл жигар дедим. Өчүрөм дедим. Аял киши экен. Нашаң барбы дедим. Аз есть десем. Нет, ана мына деди. Майли кой, давай дедим. Кеттик кийинки заказга. Сездирбей мен ичимден сүйөм деп кайталадым. Сагарына бырлар жаздым, аны да байкабадың. Сени деп мен албадым, сүйүүсүн канчалардым. Сагынып сени күндө атыңды кайталадым. Саргайган жалбырактай күздөгү бактарактым. Сен менен бактылуумун деп аттың айта албадым. Жүрөктү жарып өттү, жанган от жалын өчтү. Жаш тамып көздөрүмдөн жалдырап карайм көктү. Жаракат арба-пара жаралап жаш жүрөктү. Сездирбей мен ичимден сүйөм деп кайталадым. Сагарына бырлар жаздым, аны да байкабадым. Сени деп мен албадым, сүйүүсүн канчалардым. И КС как-то вроде бы, как-то Ваня так их называл, или я даже не поняла как. Да, я тоже думаю, что за КС? Клиентский сервис. Все, Тань. Вот, блин, две эти сидим, блин, КС, что там? Какой клиентский сервис? А я тоже думаю, что? Ну вот. Слушай, ну и здорово, и что, она переманивается? Ну да, это мое желание было. Да, а это что же у меня мое желание было? Мне Ваня же сказала, давай по зуму, а потом я говорю, я подумала, думаю, надо, блин, и офис.
если посмотрите, то я смотрю, там у меня встречи закончились, вроде все раскидала. Я говорю, Вань, ну давай, говорю, может быть, мне лучше вообще и подъехать тогда. Он говорит, ну если у тебя получится, вообще будет классно. Вот, и я, знаешь, я не пожалела, что я поехала. Хоть посмотреть на всех. Да, я что-то, наверное, это где-то еду, может, это связь. Я ближе к центру подъезжаю, у меня, может, что-нибудь... Кетті анандай 45 минут көрсеткен 57 минутаға 711 дейді, ё-моё. Чо там жігер? Коэффициент жоқ қой, кішкене мындайырақ жылайыншы. Анан жандырайын. 57 минутада келдік бе? Шыққанда телефон менен сүйлөшүп баштады. Бұл баш пустой эле да. Свободный эле, свежий эле да. Толтуруп койду. Артысы гараң не келгиче бакырып сүйлөйт. Анан эркек кой, аны капатасын. Эркек панамачан. Вай, не эле адамдар бар, башталтырып койду. Бир музыка кайлы. Ушундай бирөө көбүрөөк сүйлөсө, катуу сүйлөсө баш ооруй турган болуп калды. Я бали болду. Центрге келип калдым мен да, карагыла. Бу жерде коэффициент жокчу. Центрдес бүгүн Кудай берет да булар. Кечки малар сизе коэффициент жан центрдечи. Бүгүн ичет. Маймыл болушат да. Кеттик бир музыка кайлы. Кайсы музыканы коюп койсам? Мынаны коюп койла. Менин бала бойдон калгым келет. Балалык көз алдыман элестелет. Маристе жылдым бузулбай. Менин бала бойдон калгым келет. Балалыгым канат байлабай учуп кетти. Балалыгым балдан ширин айгайталан кыз. Кош күнүнү балалыгым кош күнүнү. Оона жигер таштадым, бир жуунуп албаса болбой калыптыр да. 300 рубль дейт. Кайнектен ачып келдим ғой. Сара келдим. 2 заказ. Клиентке келдим. Отмена кылып койду. Жетейин дегенде отмена кылып койду. Не буларга башка жакта көрсөттү го, билбейм. Мени центрден чыгарып койду го. Ленинградский жака чыгып, заказ алайын деп чыксам, заказ берди. Алсам кайра центрге алып келип койду, Маяковскийге. Ал жерден жандырсам, детский менен заказ берди. Центрден чыгарып айтат. Картаны көрсөтөйүн, а? Мындай болуп атат да. Мисалы, мынал жактарга чип кетет го, ондой болбой атат да. Бакага окшоп секирип жетип алат. Азыр мен центрдемин. Wi-Fi иштеп атат. Мындай кетип калмай жок да. Местасында турат. Бакага окшоп секирип жетип алат. Мында кирген ситта кайра ордуна түшөт да, мындай жоголбой атат да. Wi-Fi менен азырынча ошондой иштеп атат. Мен кеттим, көртасыңар. Почти иштеп атат дейм, ушуга дагы көндүк да. Аздагы кичине мындай пробка жок жерге жылганда тартам го. Мен кетип атам. Светофорго жетишип калайлы. Мен светофордон өттүм уже. Азынан секирип жетип алат. Көрдүңөрбү? Мындай эки жака, бир жактарга мындай кирип кетейин деген нерсе жок. Ушундай иштеп атат. Wi-Fi менен. Wi-Fi жанып турат. Мен 60-та кеттим, 100-дө кетти астын дейт го.
Жоголуп кетпейсиң да кыскасы. А так нормально. İşteşiç. Токтодум? Була токтоду. Wi-Fi жандырып иштеп көргүлө. Айырмасын көрөсүңөр. Билбейм, мага сезилди, нормально эле. Көрөлүчү. Светофор өтүп атабыз. Ичкер турат. Жетип ал эми. Уят кылбай. Жетип алды, көрдүңөрбү? Секирип жетип алдат да. Центрден чыктым го акыры. Жана детский менен келдим 32-33 минутада. 785ке келдим детский менен. Көтөрүлөмү жигер? 2000 болуп бер. 2261. Чоттам. Коэффициент барбы? Жок. 2-3 минут турайлы. Кичине коэффициент жанат. Баары берчи. Жок да эми кичине 1 менен болсо да коэффициент менен заказ алабыз. Ошол, анан туугандар, документ жасагам десеңиздер, трудовой договор керек болсо регистрация узартканда. Номерге жазсаңыздар болот, трудовой договор жасап беребиз. Госуслуга подтверждение кыла албай атсаңар, госуслуга подтверждение кылып беребиз. ИНН ачып, кесарты менен кошо кылып беребиз. Номерлерге жазып, маалымат алсаңар болот. Ошол. Кайра центрге келип калдым го. 785ке. Казанский вокзалга келдим. Казанский детский менен. Анан мындан карасаңар, мына 1-2 болот да. Оона 3-5ке чейин. Артта 3.28 знак бар. 3.28ди билсеңер керек. Токтоп турууга болбойт. 5 эле минут. 5 минуттан кийин камера тартат фалькончо. 1ге чейин токтоп алгандар бар, көп көрөм да. Клиент шашылып атса дагы токтобош керек. Жол жактан түшүп калсын, пробка болуп атса, а так бирден өтүп токтогула. Болсо камера тартып штраф келет. Так, минималка жанып атабы дейм, а? Коэффициент жок кой, вай. 800 жанып аттыр. Ала беребиз. Ичинен алсак, минималка 800 берет, Кудай берсе. 39 километр 107 менен дейт. Ярославский вокзал. Кресло экен, нормально, жаман эмес. Сон заказ болду. Кеттик анда. Ичке катып сүйүнүң гүлү, жүрөсүң сен кантип күнүтүн. Оа билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да, көздөрүңөн көрүп келем. Оа билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да, көздөрүңөн көрүп келем. Эгер мага сүйөм деп айтсаң, жан дүйнөмө бакыт кошулгоно, болор элем сендик түбөлү, түгөй болуп өмүр сүрөлү. Оа билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да, көздөрүңөн көрүп келем. Учу эле келип калдым. Платный жол менен келдим да, М1 менен. 47 минутта дейт. Могу местоположением мына жерде турат. Мен мына жерде турам, ичкеридечи. Бул жерге кириш үчүн мен мына жакка бардым. Светофордон разворот кылып, кайра келип, мына жерден кирип, мынадан мындай айланып, анан келдим, Жана эле келгем, 43 минутта келгем. Жок, 42 минутта келгем, 5 минут айланып койдум. Канчага келдим? 1244 дейт. Нормально эле, бирок айлантып нервге тийди, акча кошподу.
Бұл жерде коэффициент, мына жерде коэффициент бар екен да. Ой, высоко айдайды оқшайбыз. Мына айдап тұрғаннан заказ алабыз ба? Аз картаға кіріп қарайын. Если что, бір 10 минут ара тұрамыз, осы жаққа барып, ана центрге басабыз. Центрде қаралачы. Сон жан өтеді. 3778 іштедім, сағат 10-дан 43 өтті. 5 saat болды шыққаныма ровно. 5 saat 3700. Қарап көрейін. Болса, мына жерден әдерес пайдалан басып. Мына жақ сон жан тұтты. Мына заказған тәте 2-5 менен дейді. 1 saat 10 минутта. Мен мұншалық күтпедім еле. Балашихаға 51 километр 1 saat 10 минутта. 2 коэффициент мен беріп қойды ғой. Болар ушындайдағы. Винусақ деп көрсеттім ғой, сол жерге кіріп келіп аттым еле да. Пайдалан басып кіріп келіп атсам, балашыға албайын дейтелем. 2 коэффициентті көргенде алырдым ғой. Жаныңда не? Айда берейін, 1,5 километр дейді. Промокодым бар ле жандырып жүрсем дейін десем, уже іштебей қалышы мүмкін да. Мұнан көрі айда берейін, сәкен. Ерден өтіп кетейін. Son заказ болды. Қанша сом болады аз çoğu көрөз. Таштайын сүйініп көрсетем осылерге. Мен бір балық еле қармы болдым, отуғандар. Son заказ болды. 1 saat 3 минутада. Қанша шықты ойлайсың, жаңа 2.05 мен берген. Примерно ойланып қойғыла, аңғырстайын. Бачен майдалап қинап отпады өлі. Bir деді еме. Ма, болады деді ақшайды. 1 saat 3 минута 2341. Наличка. Емкаттың бойына келіп қалдым. Пайдалан болшы да. Пайдаланымды өчірөз. Коэффициент кішіне бар екен. Емкаттың бойына таштадым. О, мен балашқан ара оқшайтысам Реутов екен да. Центр сон жан отады. Центрге бір пайдалан басауыз. Нормально, 12 чейін қанша болды? 12 чейін 5389. Құдайға шүгір. Жаман емес. 7 saat іштептін. Tabi 2 saat іштейін Құдайға шүгір болады. Пайдалан басыр ең анда. Мне да майдалайды да, баспасамчы. Saat 12-ден 18 өтті да. Анан аз Москваға пайдалан басып тұрып Uykum gelip ketті. Көздерім қытшыдады. Ертемен ерте тұрғым да жұма деп, жұмаға қарауыз деп. Жұмаға барып, жұмадан кейін кішіне дем алып, анан ішке шықпадым ба saat 5:30-да. Ошондо почти 5-тен 5-ке чейин 10. 5-тен 5-ке чейин 10 дедім ғой. Чарчап қалыппын. Сөзім таппай айтамын, көртасыңар. Почти 7 saat іштеппін. Азырқы ақырқы заказ әлі жақшы болды ғой, сен көрдіңір, майдалап, центрде қинады. Үйге 17 минутада барады кем да. Үйгөч. Анан көрі үйге барып салайын. Ертең ходовойым көрсетіп қойшым керек екен ұстағач. Құлық тұтады. Наконечниклер кетіп қалған ұшайды. Ертең ертерақ тұрып, барып ходовойды көрсетіп, ертең ночқа шығайын. Сонан көрі рисковать етпейлі қойла. Шындай, өзімізді белішіміз керек та. Ұйқуыз келді, кете берейлі, аз мен ұйқым келді. Кішіне келді, іштесем жүрі өрем. Бір магазинге энергия кетіп алып өтшіпші. Жүрсең болады. Рисковать етшін керегі жоқ, 1-2 мың сом табам деп та жолда ұқтап кетіп, бір нәрсе болғаннан көреді. Пойыз келді. Есал. Мен пойызым келді. Онан көрі есал айлы туғандар. Көрсетіп қойын. Көрсетпей, мұнтайын дейші, елдерге оқшаға. Так. 10 мың іштедім. Адамдар үшін тұқат екен, кебірлерін көрдім деймін да. 10 мың іштедім де бұндай. Мен білбейм, Яндексте постоянно көрсетем мен. Мұнша деп көп айтып қойғаным маға бір тиын пайдасы жоқ та. Онан көрі, Яндексте көрсетіп қойғаным жақсы. Кебірлерін байқадым, мұнша іштедім де өлем, өзімен айтып қойды, мен де айтып қойырым де. Оңайлы да. Онан көрі, какана если açış керек. Mesela мен 7 saatта Так, көрсетейін. О, басылып айтты екен да. Көрін отау 5389. Телефон экран басылып кіріп ол кетті.
5389 деп турат. Мына 26 жума күнкө 12ден өттү да. Ана кантип неме кылса болот, жаңы версиясы ажелде көрүнбөйт экен да. Сегодня дейт. Мына таптым. 26 майга 5388 10 заказ кылдым. Көрсөтө бериш керек. Акыркы заказ мына болду. 2341ге Балашка келдим. Будан 793 рубль комиссия алды. 1,5 миң мага калды. Ошол мынаны бастырып көрсөтөт экен да. Мен деле көрсөтпөй мындай эле айтып кое берсем болот да, мисалычы. 10 миң иштедим, 15 миң иштедим, 9 миң иштедим депчи. Каканы эс көрсөтө бериш керек. Мисалы 7 саат иштедим мен, өзүм кеч чыктым. Өзүмүн да эртерээк чыксам болот эле. Жумадан чыгып, пробканы карасак. Пробка 7 балл болуп атыр. Аны досум экөөбүз жаттык машинада. Катарада чайханада чай ичип, экөөбүз сүйлөшүп, нарак-беракты. 7 саат иштедим. Ушул расходду айт дейт. Эми расход ар кимдики ар кандай да туугандар. Бирөөнүн арендасы 1,5 миң, бирөөнүкү 1900, 1700, бирөөнүкү 2000. Расход 1000 рубль бензин кетти. Примерно ошондой эле кетет. Ашып барса көп иштесең 1300 расход кетет солярискечи. Ошол. Бүгүн чай ичкен жокмун. Обедте ичкенмин ошол. Ишке чыккандан бери суу да ичкен жокмун, кысынып атыр. Кеде иштеш керек болуп калат да. Аяп суу ичкен жокмун. Пробегти көрсөтүп коеюн, канча жүрдүм, омыватель азайып калыптыр. Пробег машина жүрүп турганына 6 саат 19 мүнөт дейт. Пробег 171 километр жүрүпмүн. Бензинди түгөтүп бензин коюш керек болуп атат. Роснефтен заправка кылбай эле койгула экен да. Татнефть менен Газпромдон куйчу элем. 92-ни кээде эле коям да. Атак көбүнчө 95 коям. Роснефтен 95 куйдум. Машина тартпайт да, анчачы. Жана М1ге чыктым, машинаны төбөм мындай жулунбайт да, секин. Кутузовскийде кетип атып газ төбөм жулунбайт. Деш керек да. Роснефтен заправка кылбай эле койгула колдон келсечи. Болбой калса эле заправка жок, бензин куйуш керек болуп калабыз. Вариант жок болсо, атак билбейм. Ким кайсы заправкадан коет? Жакшы заправкаларды айтып койгула, мен мынадан коям депчи. Ошол туугандар, бүгүнкү 7 сааттык смена башта айтымын, ниетке жараша болот экен. Башта чыкканда 7 саат иштейм дедимби? Кудайдын кудурети. 7 саатта поездым келди. Мүмкүн 8 саат, 9 саат десем ушунча иштесем керек, Ниетке жараша да бардыгычы. Ниет кылып иштей берели. Тапкан акчабыздын берекесин, пайызын берсин, берекесин берсин. Уктап, эс алып иштей берели. Мигрантпыз бардыгыбыз. Элибизге, жерибизге барып, ошол жака да элеге, жерге, динге кызмат кылайлы туугандар. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Мунауну 5000ге жеткиз коелучу туугандар. Колдон келсе бүгүн 27 болуп калды, 3 күн калды. Июндун 1-ине чейин 5000ге жеткизип берели. Bir поддержка берип коюңуздар. Ассаламу алейкум. Аман болуңуздар, кийинки видеолордон жолукканча. Чарчапмын, тилим келбей калды.